1-июлга чейин өлкөнүн бардык май куюучу жайлары автоматташтырылган эсептөө системасына өтүшү керек. Өкмөттүн дал ушул токтомуна баш ийбегендер жабылышы мүмкүн. Бирок күйүүчү май, автогаз жана газ сатуу менен алектенгендердин баары эле бул системаны орнотууга чамасы жетпейт. Анткени дал ушул жабдыкты сатып алуу үчүн 200 миңден 700 миң сомго чейин каражат керектелет экен. Мындай суммадагы акчаны ири компаниялар гана чыгара алат. Алар кеткен чыгымдын ордун 1 жылдын ичинде толтуруп алса, башка майда май куюучу жайлардын иши токтоп калуу коркунучунда турат. Өкмөттүн автоматташтырылган эсептөө системасын киргизүү демилгеси бир тараптын гана кызыкчылыгын коргоп жатат дешет чакан бизнестин өкүлдөрү. Бул жерде жеке кызыкчылык анык эле билинип турат. Бул болсо чоң компаниялар, иностранный компаниялар, конкретно болсо российский компаниялар болсо, аларга кызык, себеби болсо ушундай жумуштар менен, ушундай демилге менен малы жана средний бизнести, то есть отечественный местный предпринимательдерди болсо рыноктон жок кылабыз деп аракет кылып атат. Бул аракеттердин бири болот. Жана биз айтып кетпедик беле, эмнеге фискализациянын учурунда, пандемиянын учурунда фискализация кылынат. Именно биз деле эмнеге башка тармактарды карабайт деп. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча 1038 май куюучу жай бар. Алардын ичинен болгону 350 гана автоматташтырылган эсептөө системасын орнотууга жетишкен. Баары чет элдик компанияларга таандык экен. Алар Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Булар бир күндө 1 миллион литрдей соода кылса, жалпы көрсөткүчтүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Ал эми өлкөнүн аймактарында иш алып барган жергиликтүү компанияларга тиешелүү 670 майда май куюучу станциянын пандемия маалында ансыз да иши жүрүшпөй турганда, аталган системаны милдеттүү түрдө киргизүү талабы абалды ого өтөр татаалдаштырып жатыптыр. Марттан баштап Минэкономика айтат, биз болсо общественное обсуждение чыгарганбыз дейт. Бүт тармактар менен сүйлөшкөнбүз, круглый стол жасаганбыз. Ошол негизинде болсо бул постановление чыккан деп. Бул сөз болсо туура эмес. Негизи болсо жанагы чакырган круглый столдо ассоциация нефтетрейдерлери болгон. Алар болсо айлыгы да, көз карашы да, то есть финансирование и обслуживание болсо полностью российский компанияларды эметет. Мындай ачыгын айтканда. Анан элестеткиле бир айдын ичинде эле августта чыгарып туруп, сентябрда болсо жана постановление күчүнө кирип атпайбы? Автоматташтырылган эсептөө системасы сатылган газдын эсеби тууралуу маалыматты түздөн-түз мамлекеттик салык кызматына бериш керек. Өкмөттүн позициясы боюнча мына ушундай жол менен мамлекет контрабанданы жоюп, бардык процессти көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ошондой эле расмий органдар берген маалымат боюнча автоматташтырылган эсептөө системасынын жардамы менен өлкө бюджетине 400 миллион сом түшөт. Бирок бул эсептөөлөр жүргүзүлүп жатканда ишкерлердин чыгымдары эске алынбаганы айтылууда. Ал эми бизнес өкүлдөрүнүн бул токтомду кайра карап чыгуу өтүнүчү бир мамлекеттик орган тарабынан эске алынбаптыр. До сих пор не ясны сроки. Бүгүнкү күнгө чейин автоматташтырылган эсептөө системасын киргизүү боюнча коюлган мөөнөт жылдырылабы жокпу белгисиз. Эгерде биздин сураныч эске алынбай 1-июлдан тарта 670 май куюучу жай жабылса, анда бул энергетикалык коллапска алып келет. Буга чейин салык кызматы ишкерлер асууну киргизүү маселесине олуттуу мамиле жасабай койду деп билдирген. Бул туура эмес. Анткени токтом иштелип чыгаар менен биз жыйын өткөрүп, жооптуу адамдарды шайлап Россияга жөнөткөнбүз. Алар тетиктерди алып келүү боюнча сүйлөшүүлөргө жетишишкен. Бирок пандемиядан улам алар келишимди аткаруунун мөөнөтүн жылдырыла турганын айтышкан. Мына ушуларды негиз катары келтирип, экономика министрлигине, салык кызматына, өкмөткө кат жөнөткөнбүз. Бирок бүгүнкүгө чейин жооп ала элекпиз. Биз келтирген жүйөлөр эске алынып, бул чечим кайра каралып чыгат деп үмүттөнөбүз. Суюлтулган газды ташып келген, аны саткан компаниялардын ээлери жеке ишкерлер тийиштүү системаны киргизүүгө өкмөт тарабынан берилген мөөнөт жетишсиз экенин айтышууда. Ушундан улам бул токтомду аткаруу үчүн убакыт талап кылынаарын билдирип келишет. Болбосо газ куюучу айрым ишканалар жабылып, газдын баасынын кымбатташы күтүлөт. Ошондой эле мындай жайларда иштеген 10 миңдей адам жумушсуз калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.